Бизде киреличи деп сурандым. Ошо биз баягы эми кызым ыйлайт. Мен кармап берип турайын дедим. Уктагы чакта кармап берейин, астына алып коркпосун десек. Жок, ал жакка киргенге болбойт деп калды. Анан жакшы эле бир 2-3 жолу сурандык. Ошо кирели биз дагы десек болбойт деп калды. Анан айттым. Анда операционный блоктун астына чейин мен көтөрүп барайын кызымды десем, ооба хорошо, анда сиз ошол жака чейин алып барыңыз, анда биз андан ары биз алып киребиз. Өзү эле жакшы эле басып барганда бирок больницага чейин чуркап эле Ооба, чуркап барып, даже сүйлөшүп сиздер сүйлөшүп, баарын күлүп, чайнап эле барганбыз. Эми мындай болуп кетерин эч ким билген жок да. Анан ошо биз чыктык. Операционный блок жакты көздөйчү, жана тиш жасай турган жакты көздөй. Кызымды көтөрүп барсам, кызым пап, я боюсь деп калды. Мен айттым, не бойся. Просто сени жыттатып коет, уктап каласың, тишиң жасап чыгат, сонун болот, оорубай калат десем, макул деди кызым. Кызым аябай мындай чоң кишидей болчу да. Сүйлөшсөң кайра ответ берип, жооп берип. Анан эле жанагы эшиктин ошо оозуна чейин көтөрүп барсам, медсестра мындан ары киргенге болбойт деп. Ошол жерден дагы бир жолу сурандык келинчегим экөөбүз. Анда экөөбүздүн бирөөбүз кирсинчи, кирип кармап берип туралы десек, ой, бул жака киргенге болбойт, бул жер стерильный зона. Башка адамдарга, врачтан башка адамдарга киргенге болбойт деди. Макул деп анан кызыбызды ошо медсестра көтөрүп кетти ал жерден. Кызым кичине көзүнө жаш алып барып анан ыйлаган жок, бирок көзүнө эле жаш алды, ыйлаган жок. Анан ошонун оозунда турдук келинчегим экөөбүз. Кирип кеткенде эле жүрөгүм тынчсызданып эле бир кызыктай болуп эле отурдум. Ошол жерде турдум. Турсам баягы кирип кеткен врачтар кайра чыкты. Анын аркасынан ошо жана биздин стоматолог Айганыч деген чыкты чогуу. Стоматолог чыкты. По-моему, анестезиолог да бар болчу ошолордун жанындачы. Анткени ошонун баары чыкты врачтар. Чыгып эле анан стоматолог, ой, эмне болду, бүттүңөрбү десем, да жүрсөңүз деп эле калды меничи. Анан каяка жүрсөңүз, эмне болду айтпайсыңарбы десем, жүрсөңүз буяктан кабинеттен түшүндүрө эле азыр деп калды. Кабинетке кирсем эле, эмнени түшүндүрөсүңөр, айтпайсыңарбы деп, мен баягы жерден жинденип кирдим. Жинденип кирсем эле айтып калды эме деп. Сиз айтыңызчы деп башка бир врачка айтты да. Ал врач мындай возрастта киши болчу. Ал айтып калды, ошо кызыңарды жазып атсак эле жүрөгү токтоп калды.